Бизге белгилүү болгондой, чет өлкөдө жашаган кыргыздар түзгөн коомдордун саны көп. Мисалы, Түркияда да ачылган фирмалар мигранттарга жумуш табуу, учак билетин алуу, жүк, акча жөнөтүү жана башка тейлөө кызматтары менен алек болуп жүрүшөт. Бирок Анталия шаарында 2018-жылы ачылган кыргыз эли маданият жана биримдик коому бар экен. Анын өзгөчөлүгү жана айырмачылыгы кыргыз маданиятын Түркияга, түрк дүйнөсүнө келген туристтерге, дегеле дүйнөгө таанытуу. Коомдун башында түркиялык патриот инсан, юрист Бülent Araslı турат. Ал бир чети кыргыздын күйөө баласы. Кыргыздын маданиятын, салтын баалап, эл аралык деңгээлдеги иш-чараларда көргөзүүнү көздөйт. Түрк дүйнөсү биримдиги фундаментине таш коюп, мен да салым кошсом бактылуумун дейт ал. 2018 yılında kurduğumuz bu dernek bugüne kadar Türkiye'de çeşitli illerde 2018-жылы курулган бул коом Анталия башында турган Түркиянын көпчүлүк жерлеринде ар түрдүү фестивалдарга катышып келет. Андыктан белгилүү да болуп калган. Шаар мэриялары иш-чаралар, конкурстар болгондо бизге чакыруу жиберет. Фестивалдарда кыргыз калкына тиешелүү бардык баалуулуктарды боз үй калыбында көрсөткөнгө аракет кылабыз. Ага керек материалдарды колдонуп, боз үй маданиятынын кандай болгондугун келгендерге көрсөтөбүз. içerisindeki haliyle yansıtmaya çalışıyoruz. Коомду негиздөөчүлөрдүн башында турган жетекчинин жубайы Айдай Орунтаева кабыл алуу бөлмөсүн жасалгалап жабдуу менен алек. Ал кыргыз улуттук сувенирлерин, кол эмгектерди, кийизден жасалган буюмдарды, улуттук кийимдерди атайын Кыргызстандан алып келген. Кыргыз бурчунда ачып койдук. Бурчу. Кыргыз кийимдерибиз бар. Биякта да ошо топтор кие турган кийимдер бар. Калпактар, сувенирлер, жоолуктар кыргыздын. Алыста жүрсөк да эч салтыбызды унутпай. Буларды атайын Кыргызстандан алып келгенсиз го, э? Ооба, буларды атайын Кыргызстандан алып келдик. Биякта керек болгондо Колдонолу деппи? Ооба, керек болгондо колдонобуз. Мисалы, кантип колдоносуңар? Көргөзмөгө, жарманкеге чыгасыздар да, выставка көргөзмө деп коет го, ошондойлор болобу? Кайсыл жакта болот андайлар? Түркиянын бардык шаарларында фестивалдар болуп турат, чоң-чоң фестивалдар. Акыркы жолу Аланияда болду. Ошондо баарын чыгарып, абдан кызыккандар бар. Особенно биздин боз үйлөргө абдан кызыгышат, калпактарга абдан кызыгышат. Кадимки эле выставкадан сатып да алышат. Көргөзмөгө да коесуздар, э? Көргөзмөгө да коебуз. Сурашабы ошондо? Сурага эмне деп сурашат? Сиздер кандай таанытасыздар ошондо? Абдан сурашат. Биздин боз үйлөрдө аябай барктуу негизи боз үйлөрүбүз. Андан сурашат, калпактарыбыз да аябай барктуу, эме таанымал аябай. Абдан сурашат. Сатып алышабы же? Сатып да алышат, ооба, сатып да алышат. Бири-бирине белекке да беришет. Ошон үчүн биз офисибизди кыргыз бурчунда ачып койгонбуз да. Коомдун мүчөсү болгон кол өнөрчү Уз Жумагүл айым мына бул улуттук буюмдарды өз колу менен эрикпей жасап, көргөзмөлөргө, фестивалдарга даярдаган. Коомдун жетекчиси менен баарлаша келгенде, ал кылган иштерин, адамдарга кылган жардамдарын, жакшылыктарын жарыялап, реклама жасагысы келбегендигин билдим. Биз өзүбүз мактабайбыз. Упай топтогусу келгендер өздөрүн реklama кыла беришсин дейт ал. Tabii insanların yaptığı şeyleri kendi kendinin reklamını yaptığı bir mecra. Албетте адамдар жасаган иштерин өзүнчө реклама кылышат. Биз муну коомубуздун мүчөлөрү аркылуу көрсөтөбүз. Бирок жарыя биз колдонгон нерсе эмес. Демек башкалар муну абдан көп колдонушат жана алардын үнү бийик чыгат. Бирок бизди сүйүндүргөн бир нерсе, соц тармактарды өтө активдүү колдонбосок да биз чакырылган жерлер өтө көп. Мында да расмий жана жеке менчик уюмдардын өзгөчө көңүл буруусун арттыруу үчүн соц медианы тартуу боюнча бир нерселерди ойлонсок болот. Бул айтканыңызды эсибизге алабыз.
Массалык маалымат каражаттарынын да чоң таасири бар. Буга байланыштуу бир нерсе айткым келет. Бир киши жардам кылганда менин көз карашымча аны реклама кылбаш керек. Бизде бир söz бар. Оң колуң кылганды сол колуң билбеши керек деген. Dikkate alacağız zaten. Basının da bu konuda çok büyük etkisi olacak. Айта келсек, пандемия убагында 500 кыргыз үй-бүлөгө тамак аш, кийим кечеден жардам берип, колдоо көрсөтүшкөн экен. Андан тышкары, жер титирөө болгон мезгилде да жардамга муктаждарга колун сунгандыгын билдирет. Коомдун таанылуусу жана жасап жаткан иштерди көрсөтүү үчүн Анталия шаардык мэриясы, Коня-Алты, Муратбаша райондук акимияттары менен тыгыз иштешет. Андыктан шаарда жана өлкөдө маданият боюнча болуп жаткан эл аралык иш-чараларга катышып турушат. Ошондой эле Түркиядагы казак жана Азербайжан уюмдары менен байланышта кызматташып, ишмердүүлүгүн жүргүзүшөт. Derneğin faaliyetlerini sürdürebilmesi kendi iç gelirleriyle oluyor. Yani Коомдун активдүүлүгүн жүргүзүү анын ичиндеги өз мүчөлөрүнүн жетекчинин орун басарлардын колдоолору менен болот. Бул уюмдун адреси мамлекетте катталуу болушу керек. Ага байланыштуу Муратбаша райондук акимиятынан колдоо алып жатабыз. Башка акимияттарда жардам көрсөтүшүүдө. Биз сыяктуу коомдор адатта өздөрү турган аймактарда жигердүүлүгүн көрсөтүшөт. Бирок башка шаарларга да, эл аралык иш-чараларга да барабыз. Бул жерде казак коому менен да байланышта болуп, кызматташып турабыз. Destek oluyor. Büyük oranda da onun desteği her zaman her konuda oluyor. Türkiye'dagi bul kırgız eli коому эгер кыргыздын маданиятын таанытуу үчүн түзүлгөн болсо, демек ал сөзсүз түрдө Кыргызстан менен тыгыз байланышта болуусу шарт. Бирок учурда Маданият министрлиги же болбосо башка мамлекеттик мекемелер менен алакада эмес. Бир гана Анталия шаарындагы консулдук бөлүм менен иштешет экен. Негизинен бул биримдик коомуна өздөрүнүн колунан келбеген көп иштер, колдоолор керек. Буга чейинки алардын эмгектерине шайкеш келтирип, чыныгы кыргыз боз үйүн алып келип, туристтик bir орунга тиксек жана туристтер де görüşсө дейт жетекчи. Derneğe ait bir bozuyu olmasını istiyoruz. Бул уюмга тиешелүү боз үй болушун каалайбыз. Буга байланыштуу алардын бааларын караштырганда өтө кымбат бааларды айтышты. Муну тапсак чыныгы боз үй аркылуу кыргыз маданиятын башкаларга да тааныта алабыз. Көрүүчүлөрдүн да көңүлүн бурдурат элек. Ушул сыяктуу маселелер бар. Бул дагы убакытка байланыштуу деп ойлойм. Кыргыздын маданиятын таанытуу, кыргыздын түрк дүйнөсүндө бар болгондугун көрсөтүү бул максатыбыз. Бардык чакырууларга кулагыбыз ачык. Ошону менен катар Кыргызстан мамлекетинин бийлиги, таасирдүү инсандары да бул коомдун бар болгонун билишер деп ишенем. Бул коомдун алдында түзүлгөн Ала Тоо айымдары фольклордук тобу бар. Андагы өнөрлүү айымдар ар түрдүү эл аралык конкурстарга катышып турушат. Улуттук кийимдерди да өздөрү тиктирип кийип алышкан. Созолонтуп, ырдап, обондору Түркияда гана эмес, ааламга жаңырып турат. Биздин улуу жана бай маданиятыбыз бар. Биз аны менен сыймыктанып, дүйнөгө мактана алабыз. Саясатыбыз менен эмес. Деги эле түрк тилдүү мамлекеттердин маданияты, сан кылымдык мурасын ааламга таанытуу түрк дүйнөсүнүн маанилүү вазифаларынын бири. Андыктан мактанаарлык маданиятыбызды таанытып жаткан Түркия жана башка мамлекеттердеги боордошторубузду колдоп, коштоп алалы, биримдикте, кызматташтыкта бир бололу. Кlara Кудайбергенова, Türkiye, Antalya.